идеал туткан адам алыста эмес, ал биздин жаныбызда. Ал ар күнү дайыма биздин жаныбызда болууга, биз менен жагымдуу мүнөттөрдү өткөрүүгө, бизге аламдагы баардык кызыктуу маалыматтарды жеткирүүгө, өз билгендерин баары менен бөлүшүүгө, бизди кубантууга аракеттенет. Бул сөздөр белгилүү жазуучуга, саясатчыга же таланттуу сүрөтчүгө айтылган жок. Түпкүрүндө чоң мааниге атылган сөз жөнөкөй 23 жаштагы мугалимге арналат. Күнгө тең нур ала келет, баарын бизге берет, өзүнө эч бирин калтырбайт. Бул видео тасмадагы каарман актриса же модель эмес, бирок ал актрисага да, моделге да окшош жөнөкөй география мугалими. Бул жылы ал 23 жашында билим берүүнүн мыктысы төш белгисин алып, ийгиликке жетип турат. Номер 3-чү Нышанов атындагы мектеп лицейинин география мугалими Жапар кызы Бактыгүл. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана ил министрлигинин билим берүүнүн мыктысы төш белгиси жана ноутбук менен сыйланат. Күндөгүдөй сабак башталды. Бүгүнкү сабактын темасы өлкөнүн демографиялык өсүшү. Американоидтер болгон, аларга кайсы тараптан массалык түрдө көчүп барышкан? Европада. Жыйынтыгы ошол деп ойлойм да. Биздин окуучуларыбыз байгелүү орундарда алса, ошолор биз үчүн жемиштүү деп эсептелет. Анан мугалимдердин диагностикалык аттестациясы өтөт жыл сайын Ош шаарында. Бул республикада башка жактарда болбосо керек. Менимче Ош шаарында өтөт. Ар бир шаарда иштеген, Ош шаарында иштеген мугалимдер өзүнүн предметинен тест тапшырат. Анан алдыңкы 10-дук деп коет. Мен Ош шаарындагы ошо келген жылымдан эле тапшырып, Ош шаарындагы географтар деп коеюн, Ош шаарында иштеген географтардын ошо алдыңкы 10-дукта экинчи болуп турам өзүнүн предметим боюнча. Бактыгүл Жапар кызы номер 50-чү Нышанов атындагы орто мектепте иштейт. Азыр анын жамааты эң жаш мугалимибиз, билим берүүнүн мыктысы деген төш белгиге татыды деп сыймыктанып турушат. Буга чейин 23 жаштагы мугалимдин эл агартуунун мыктысы, отличниги деген наамды алган мугалиммин. Бул Бактыгүл биринчилерден болуп Ош шаарында 23 жашта болсо дагы ошол билим берүүнүн мыктысы деген наамга жетишип отурат. Буга биз номер 50-чү мектеп аябай сыймыктанып атабыз. Кесиптештердин айтымында Бактыгүл Жапар кызы география сабагын жаңы технологиялардын жардамы менен инновациялык ыкмаларды колдонот. Дайыма изденип, сабакты жаңы ыкмалар менен өтүп келет. Жаңы ыкмаларды көбүрөөк колдонот Бактыгүл. Ошондой эле Бактыгүл сабак өткөн мезгилде окуучунун ортосунда мугалим менен окуучуга да тыгыз байланыш болот дагы. Окуучуларды эң жакшы мындай өзүнө жакын тартып ала алат. Окуучуларды жакын тартып алгандан кийин сабакты кызыктыруу жолдору менен өтөт. Сабакка Бактыгүл өткөн класстардагы сабактар Бактыгүлдү ушунчалык издеп, окуучулар өздөрүнүн аракет кылып турушат. Каарманыбыз билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланганга чейин жылдын мыкты мугалими 2019 жана жаш мугалим 2019 сынактарынын жеңүүчүсү болгон. Мындан сырткары Ош шаардык мэриясынын мактоо баракчалары жана бир топ сынактарга катышып, ардак грамоталарды алган. Бул жерде турган сыйлыктардын ичинен бул жака коюп койгондорум булар буга чейинки мектеп учурунан берки келгендер, окуп жүргөндө студент убагымда алгандар, булардын бардыгы бул жака батпаган үчүн мындай кылып коюп койгом. Мисалы, бул мыкты баяндама үчүн макалам чыкканда экинчи даражадагы диплом. Ал эми булар болсо жалаң университетте окуп жүргөндө, мисалы, мынау республикалык олимпиадада экинчи орунду ээлегендик үчүн берилген 2017 жылы. Бул жакта окуп жүргөндөгү сыйлыктарым аябай көп. Андан кийин иштеп баштагандан кийин бул мектепте биздин иштегенибиздин жыйынтыгы бул окуучуларыбыздын олимпиададан чыкканы. Бул жерде дагы мындан сырткары дагы аябай көп. Замандашыбыз Алай районуна караштуу Корул айыл өкмөтүнүн Кең Жылга айылында туулуп өскөн. Азырынча өз алдынча үй бүлөгү элек. Учурда шаарда эжеси менен бирге жашайт. Каарманыбыздын эжеси Бактыгүлдү кичинесинде эле өзүнө тың, зирек кыз болчу. Чоң энеси менен китеп окуганды жакшы көрчү дейт. Бул менин бир тууган инемин кызы. Менен кийинки бул кичинекейинде эле аябай тыккан, өзүнө чыйрак кыз болчу. Бул апам менен атам карап калган кезде мен ушуларды карай, мен ушуларга жардам берем деп, өзүнүн үйүнөн келип, ушу мен ата-энемди карап, ошолорго жардам берип, ошол менин ата-энем үйүндө чоңойгон.
саламдашып Бактыгүл Жапар кызы дем алыш күндөрү теннис ойногонду жакшы көрөт. Теннис ойногонуна аз убакыт болсо да оюндун ыкмаларын тез өздөштүргөнүн айткан каарманыбыздын машыктыруучусу анын теннис жаатында да мыкты болушун каалайт. спорткол мамилеси аябай жоопкерчиликтүү. Ошо башка өзүнүн жумушуна, башка иштерге болгон мамиледе эле бизде дагы аябай аракетчил. Биз теннис мектебинин тренерлер, машыктыруучулары ойлойбуз, что бул кыз аз убакыттын ичинде ушундай аракет кылып, ушундай тез жылууга аракет кылып атат. Буюрса жакшы ийгиликтер болот деп күтөбүз. Мен негизи мурун иштен сырткары магистратурага барган үчүн көп убактым болбойт эле. Быйыл бүткөндөн кийин анан акыркы күндөр спортко көбүрөөк кызыга баштадым. Ошол быйыл ошо 1 айдан ашып калды. Тенниске келип атам. Негизи теннисти мен аябай кызыкчумун ушул чоң тенниске. Анан келейинде мага оңой көрүнчү да. Анан оңой көрүнчү эле, анан сырттан көрүп кызыкчу элем. Бирок чындыгында азыр келгенден кийин кыйын экен. Анын шарттары бар экен. Азыр биринчи ошо агайыбыз келгиче биз эртерээк келип, ошо денебизди чыңдап бир аз басып алабыз. Андан соң анан агайыбыз келгенден кийин теннистин ойноо ыкмаларын үйрөтөт. Бизге ошол теннис ойноонун эрежелерин үйрөтөт. Аябай азыр кызыгуу менен келип жатам. Жаңыдан келсем деле аябай мага кызыктуу болуп атат. Ар бир ыкманы үйрөнгөн сайын өзүм мындай сүйүнүп, кайра келгим келип, ошо иштен чыккандан кийин эле ушул жакты көздөй жөнөп атам акыркы күндөрү. Мурун эмне үчүн мындай эртерээк келбедим экен деген ойдо болуп атам азыр. Эртерээк деле келсем болмок экен ушул жака деп. Каарманыбыз сыйлык алган учурунда ата-энесине жана билим берген мугалимдерине чексиз ыраазычылыгын билдирип келет. Ал бул кесипти тандаганына эч өкүнбөйт жана мугалим болгонуна ар дайым сыймыктанат. Мен өзүм Алай районуна караштуу Корул айыл өкмөтүнүн Кең жылга айылында төрөйгөм. Үйдө 4 тууганбыз, 2 кыз, 2 уул. Ата-энем айылда турат, алар. Мен ошол Кең жылга айылындагы Жора Алимов атындагы орто мектепте окугам, 11 жыл ошол жерде окугам. Алар бизге аябай ыраазычылык билдиргим келет, аябай ошол жерде мугалимдериме аябай бизди талыкпастан окуткан. Алардын мугалимдердин баркын өзүң мугалим болгондон кийин анан түшүнөт экенсиң. Азыр мен ошол Алимов мектебиндеги мугалимдерге аябай ыраазы болом. Андан сырткары ата-энем сөзсүз ушуларды ийгиликтерге жетишиме бардыгына ата-энем себепкер. Ата-энем дайым колдоп турат. Ата-энем деле айылда эле ошо карапайым эле адамдар, айылда жашаган эле. Алар дайым ошо колдоп турат. Мурун окуп жүргөндө дагы ар кандай иш-чараларга же конкурстарга катышсам деле ата-энем сөзсүз эч качан каршы чыккан эмес. Дайым колдоп, иште деп, мисалы мугалимдердин айлык акысы аз. Ошого карабастан ата-энем жардам берип, иштей бер, өзүң кесибиң боюнча иште деп, ата-энем да бир жагынан мага дем күч берип турат. Андан өзүм үйдө 4 тууганмын. Эжем ал үй бүлөлүү, анан 2 баласы бар. Андан менин инилерим бар, эгиз инилерим бар. Мен ошол мектепте окуп жүргөндө ошол 6-класстан география сабагы кирсе, 7-класстан эле мен эжекемен биз качан олимпиадага барабыз деп сурай берчүмүн, эжекемин жанын койбой эле. Эжекем ошо 9-класстан барасың десе, мектептин ичинде жок дегенде мектептин ичинде эле өткөзүп коюңуздарчы деп. Айылда бизде бирден эле класста мектебиз, мындай параллель класстар жок. Анан бир эле класс болуп атса, анан ким менен жарышасың деп эжекем ошентип калчу. Анан кийин 9-класс болгондон кийин аябай күткөм олимпиада болчу. 9-класс болгондон кийин анан ошо зоналык олимпиадага, кийин ошондон эле райондукка чыктым. Райондук олимпиадага, кийин облустук олимпиадага келип алдыңкы орундарды алып жүрдүм. Негизинен ошо мурунтан эле мындай
бир тарап болуп калганда билим тармагында эле аябай ушинтип берилип ушунда окуп жүрдүм азыр. Эми мынтип мындан сырткары деп кошумча ошо спорттун да бир түрү менен ашыгайын деп азыр тенниске кызыгып жүргөн учурум. Бактыгүл үчүн бул ийгиликтин башталышы гана. Дагы алдыда окуучуларды чоң жетишкендиктерге жеткирип, таалыкпаган эмгек каалап кайттык.